Жақында Таш көмір шаарынын тургундары менен жолугушуп келдик. Ал жакта теңдик деген айыл бар экен. Анан Кызыл Алма жана юбилейный айылдарында таза суу бүтпөй атат дейт. Тендер өткөн дейт, 22 миллион акча бөлүнгөн дейт. Күч деген фирма утуп тур, бирок дагы деле аягына чыкпай атат. Каражат бөлүнбөй атып тур, ушуну бир контролдоп койсоңуз, бүткөн иш бүтүп кетсин. Экинчи дагы бир маселе, мына азыр Балыкчы шаарынан кат келди. Ал жакта номер 3 Абдылдаев деген мектеп 54 жыл курулган. Сейсмологиялык акыбалына карата жараксыз болуп табылып, авариялык абалда болуп табылып. Анан мэрия бир 2 гектарга жакын жер бөлүп берген экен. Алиев Мамбеталиев көчөсүнүн кесилишиненчи. Тендер өтүптүр, 83 миллионго бир компания утуптур, бирок 9 миллиондой акча бөлүнүп тур дагы фундамент менен токтолуп калыптыр. Азыр мына Эрулан Кокулов абдан туура айтты. Аягына чейин чыкпаса, ушунча менеттин баардыгы текке кетип, кайра бузулат дагы нөлдөн башка туура келет. Ушул Балыкчыдагы Абдылдаев мектебинин курулушун аягына чыгарыш маселесин бир карап койсоңуздар. Анан Каракулжанын 1-май деген айылы бар. Ошонун жогору жагында Көкжар деген бир кичинекей эле суу жыл сайын көпүрөнү алып кетет. Айланайын, Эрдоган чоң дарыялардан, тиги деңиздерден өткөзүп туруп, чоң көпүрлөрдү куруп койду да, ошо кичинекей көпүрө. Бир жакшы салып койбойлубу ошону? Анткени 4 айылдын адамдар ошол жака жайлоого чыгат, жайыттар ошол жакта. Ошол Көкжардагы көпүрөнү бир жакшы сапаттуу куруп береличи. Бир жолу курган, дагы алып кетти, дагы бир жолу курган, дагы алып кетти. Эптеп-септеп колдон өтөр кылбайлы деген бир маселе да. Анан мына Торгат Эркештам 2 жол менен Кытай менен байланышабыз. Дагы бир канал бар. Бул өтө чоң проект болот эле. Кредит алсаңыздар да болот бул маселе үчүнчү. Мына бул Мырзаке Алайкы жолун улантып туруп, ошол жактан да бир жол ачса болот да Кытайгачы. Ошондо тупиктен чыкмак, экономикалык маселе чечилмек. Мына Алайкы, Капчыгай деген айылдардачы, Караташ сыяктуу. Анан дагы бир экономиканын чоң булак ачылмак да. Ушуну карап көрсөңүздөр, анткени бул реалдуу маселе. Фергана өрөөнүнө эң жакын жол ошол. 150 километрде Андижанга да иштет, Ферганага да иштет, Ошко дагы, Жалал-Абадка да иштет. Ушуну карап көрсөңүздөр. Анан мына мугалимдер боюнча дагы айткым келип атат. Эми мугалимдерди сындагандар, бая баланы кичине уруп коюптур деп. 1 саат кирип мугалимдердин ордуна сабак өтүп көрсүнчү. Баласына бир теманы түшүндүрүп көрсүнчү. Мугалимдерге мындай мамиле кылбайлы. Мугалимдердин статусун көтөрөлү. Мен мугалимдер тараптамын. Анткени бардыгы устатыбыз. Ким эгерде устатты сыйлабаса дилим жукпайт деп коет. Ошон үчүн бул ушул адепти таркатуу жагында бир карайлы мамлекеттик деңгээлде. Анан дагы бир маселе мына. Майып балдарды баккан энелер, байкуштар эч жерде иштей албайт. Миграцияга да бара албайт. Баласы менен өмүр өтөт. 18 жашка чейин ошо баланын ассистенти катары кичине каражат каралат экен. Бала 18ге чыккандан кийин айыгып кетпейт да, өмүр бою майып болсо. Жок деген ошону бир 30 жашка чейин, 35 жашка чейин узартып койбойлубу? Ушул жагын айтайын дедим эле. Чоң рахмат сабырыңыздарга.